Биз бүгүн регистрацияны ачабыз. Каттоо кыргызча айтканда практика кылабыз. Биз практика папкабызды ачып алабыз. Практика папкабыз пустой. Бул жака биз жаңа папка ачып алабыз. Бул папканын атын биз форм деп атап алабыз. Ошондой эле эми ушул формубуз деле пустой. Ошол формду эми биз breakfast breakfast программабызга орнотуп алабыз. Так, breakfast'ке ушул форманы, ушул бойдон эле папка бойдон алып келип койсок, бул жерге уже форма, уже папкабыз ушул жерге салып алдык. Эми биз биринчиден HTML'дын скелетин түзүп алабыз. Скелетин түзүү үчүн index HTML. Так, index HTML. Index HTML. Бул өз негизи аябай бат жазса болот. Негизи скелетин бирок мен ар бир сабакта айтам, сиздер колго жазып үйрөнүңүздөр. Себеби колго жазуу бул өтө эске тутумду жакшыртат, чтобы готовый нерсени колдонгондон көрө. Биз HTMLдин структурасын, так, скелетин түзүп алайлы. Так, HTML head и title регистрация дейли, каттоо деп, регистрация. Ошондой эле head. Так, бизге бул жерге meta charset UTF-8 и түзүп алдык. Эми head'тин алдына body. Так, body. Вот. Уже биз HTML'дын скелетин түзүп алдык. Эми бизге кошумча CSS керек. CSS'ти түзүп алабыз. style.css. Окей. Эми биз бул стилди индекске улап алышыбыз керек. Улоо кандай болот, сиздерде кайсы жактан көрүп жатсаңыздар, бизде акцент кичине ушундайраак. Так, биз бул жерге link тегти, link rel style shed и href. Бул азыркы түзгөнүбүз, мына style CSS'ке уже уланды автоматтык түрдө. Сохранить этебиз, автоматтык түрдө Ctrl+S. Эми биз CSS экөөнү бирдей алып кетүү үчүн мына бул жерде width vertical split деп басып алабыз, чтобы биз коддорубузду автоматтык түрдө ушул эки бетте башкарып кетебиз. Так, биз бул жерге бул стилибиз. Эми биз бул жерге биринчиден биз кайсыл кодду? Так, бизде так адашу болду. Так, адашу. Так, биз бул жерге CSS. Так, биз бул жерге биринчиден body'ни жазып алайлы. Так, body'ге. Так, body и margin өзү 0 пиксель. И ошондой эле font family. Font family уже түшүнүп калдык. Бул тексттин бир түрлөрү. Arial жакшы көргөн шрифти. Так, Arial и sans serif. Фонт алып алдык. Эми font size, тексттин размери, font size 15 пиксель кылабыз font sizeга. И ошондой эле line height'ке дагы так 1.5 кылабыз, чтобы удобный болуш үчүн. Так, ошондой эле цвет бере алабыз. Колорубузга биз 1.2. Так, биз бул жерде бир код адаштык. Так, 1.2. Окей, берип алдык. Эми биз общий фонубуз баарына бирдей свет бериш үчүн background color, бул body'ге гана берет. Бир общийге беребиз. Ошондо биз body'нин баарына беребиз. Ошондо биз background color. Так, background color
background color'га біз общий свет бере алабыз. Так, анда бізге біз қайсыл светті берсек екен? Так, біз бұны алып тұрып эле Ctrl-N бассақ, мындай жардамчы эсе чыгарып берет. Біз красный кылып көрөлү. Так, сохранить еттік. Эми біз папкабызга форм. Бұл жерде бар индекс, сіздерде қайсыл браузер удобный болса, ошода ача бересіздер. Біз Freebox. Бұл біз түзіп алған формабыз. Уже біз красный, бирок бұл красный адамның көзін көп алып койбош үчүн біз bir asman svetте тандап көрөлү. Asman свет. Кандай аталышы? Так, asman свет. Ну, давайте монда кылып көрөлү. Так, asman светти берип алдык. Так, эми. Так, бизге ушул свет унайды. Так, чуть-чуть. Так, кичине көздү чөгүлбөш үчүн. Так, эми иштетип көрөбүз. Так, бизге ушул свет болот. Бизге ушул светти алдык. Background color мен алып алдык. Background color мен баарына берип алдык. Эми биз бул жерге бажеге div менен беребиз. Биз div'те баарыбыз өткөнбүз. Div'ти билебиз. Кандай мурунку темаларда div'тен ачып алабыз. Div'ке биз бул жерге так, бул div'ти так, жүрүп туруп, жолсум div бул жерге div'ке биз класс бере алабыз. Чтобы автоматты бұл CSS-ке өткөрүш үчүн. Так, біз негізінен ар кандай аттар бар. Бұл жерге div класска сіздер өзүңүздөр менен айткан. Мурда сабактардан өзүңүздөр каалаган бир атты придумать этип койсоңуздар болот. Но бирок сиздердин жазган коддоруңузду башка бир программисттер дагы окуу үчүн, сиздер удобный кылып баардык программисттер түшүнүктүү үчүн өзүн бир оңойраак нерсе менен жазсак болот. Биз out'ты өтө колдонушат. Out, авторизация, регистрация, ушундай каттоо дегендейчи. Out уже бул короткий, кыска бөлүмү. Бул жөн гана ат. Out биз класс менен берип алдык да, out депчи. Эми биз out'ун ордуна биз өз каалаган нерсени деле жазсак болот, бирок биз ушул окшош кылганыбыз жакшы. Out. Эми биз бул жерге комментарий берип алабыз. Так, out'ка. Так, комментарий берип алабыз. Так, жөн эле. Бул жерде себеби комментарий берип алганыбыздын себеби биз кийин бир кайсыл бир немеден адаша турабыз, ушул жака биз поиск кылып өзүбүздүн кодубузду оңой таба алабыз. Мисалы деген эми бир 1000, 2000 код жазышыбыз мүмкүн, же болбосо андан көп. Ушул учурларда ушул комментарий абдан керек болот. Так, точка out. Out'ты берип алдык. Эми биз widget менен widget Windows болуп калды, widget. Так. Widget'ке 300 пиксель. 300 пиксельдик кылып ачылайлы. 300 пиксель. Page'ке дагы 20 пиксель. 20 пиксель. И автомат түрдө background color'дан бере алабыз. Background color бул out'тун өзүнө гана. Background color'га биз belly кылып жазабыз. Belly'га 3F беребиз. 3F. Эми текшерип көрөбүз. Bunu сохранить еттік, Ctrl-S и Ctrl-S, чтобы егерде бұл мол жақта жазып тұрып, мысалы, бір кодты, бұл жақ өтіп тұрып жазып тұрып, бұл браузерден текшерсек, бұл жақ сохранить етіп тұрып текшерсек, бұл шықпай қалады. Ошон үчүн бұл жақта жазыңыз ба, автомат түрде сохранить етіп қойыңыз, ошондо кодуңуз иштейт. Кейбір окуучуларга ушундай иштөөсү кыйын. Чтобы кодум иштебей атат деген суроолор көп келет да. Так, биз кайра эле браузер ямнайт этебиз. Уже көрдүк, биз азыр мол түзгөнүбүз. Уже бул форм бул жерде турат. Биз эми ушул belly'де ошону биз удобный кылуу үчүн мол ортого центрге жылдырып алышыбыз керек. Биз азыр формат түзүп атабыз, ошондуктан биз удобный болуш үчүн ортого жылдырышыбыз керек. Так, анын үчүн бизге так out түзүдүк, widget'ти алдык. Биз бул жерде page 20 пиксель, background жазып алдык. Эми биз merge унутуп калыппыз. Merge'ге бизге 20 пиксель болсун бул жагы. И авто болсун. Авто деген бул уже автоматтарды баары бирдей деген. Так, авто эми көрөбүз. Так, уже көрдүк. Бар авто и 20 пиксель. 20 эмес, бул жагы биз 300ге жаздык жанагына. Биз муну чоңойтуп алайын, чтобы удобный болуш үчүн.
Так, удобный болу үшін. Так, біз 300 пиксель и 20 пиксель, 20-20 авто и бұныз бар. Так, бұл кодымыз болды, аут болды. Емен біз ауттың алдына біз h. Так, біз бұл жерге h1 мен бір код жазылайлы, чтобы дифтің içine бұрық. Ошоны бір еске алып қойыңыздар. Біз бұл жерге регистрация дели. Регистрация. Мен көрөбүз. Так. Просто төчөң и төниме. Біз бұны өзгөртүш үчүн авто түрдө класс берилат, билебиз, h1 эле. Класс. Так, класс беребиз и біз бұл жерге мол окшош болуш үчүн, мисалы, бул ауттун ичинде да бул h1 могул уже div. Бул h1 болуп турат. Ошондон биз өзүбүзгө удобный болуш үчүн out title деп алабыз. Бул out title уже текст, аты. Out title. Эми ушул out title'ды автомат түрдө бул жакка чыгара алабыз дагы. Точка, out title. Код ачып туруп эле. Эми биз буну биринчиден светин өзгөртүшүбүз керек. Экинчиден жанагы чорный муну мол текстти кичинертип ортого жылдырышыбыз керек. Же болсо margin менен дагы бул жагын берип алышыбыз керек. Так, ан үчүн бизге out title'га биринчиден margin керек. Так, margin 0 берели. Бул жагын же болсо 15 пиксель беребиз. 15 пиксель. Жөн эле 15 пиксель берип коелу биринчи. 15 пиксель. И так, font size. Font size уже текстин размери. Font size'га деле 20 пиксель берип коелу. Font size'га цвет текст өтө чоң эмес, өтө бир кичинекей болуп калбаш керек. Так, ошондой эле биздин текстибиз ортого жылуусу керек, могул жерде бир болуп калпын. Ошондо биз text elegant и center байлы, эле center и эми көрөбүз кандай бир форма келип тур. Так, бизге иштебеди. Неге иштебеди? Биз бул жакта сохранить этпедик, поэтому дейм. Вот. Регистрациябыз ортого жылды. Бирок могул бунуз өтө эле чоң болуп турат. Биз азыр муну кичинерткенге аракет кылабыз. Outубуз бул жерде out турат, out. Эми биз text elegant берип алдык. Биздин биринчи могул margin'ден адашкан окшойт. Бизге 0 бере алабыз, чтобы эки тарабы тең 0 болуш керек. Text elegant. Эми биз color менен цветин өзгөртүп алабыз текстин. Так, с и эми биз бир цветти тандап алышыбыз керек. Давайте биз красный кылайлы. Сразу эле тема өтүп туруп. Так, красный. Биздин красный болуш керек. Так, регистрациябыз красный болду. Бирок эмнегедир могул формабыз абдан эле чоң. Же мен все, жакшы. Мен могул жактан зум кылып алыпмын. Эми азыр бир сыра көрүп чыгабыз кодун. Бул регистрациябыз div outubuz. Бул жерде widgetибиз 300 пиксель, 20 пиксель бунубуз, margin'ибиз 20-20 авто. Мен биз муну 260 кылып алсак кандай экен? 260 кылып көрөлү. 260. 260 беребиз. 260 беребиз. Бул жерге out 300 эмес, 260 кылып туруп сохранить этебиз. Сохранить болду. Так, эми биз кийинки немеге өтөрөбүз автомат түрдө. Регистрациябыз болду, бирок эмнегедир мага аябай чоң көрүнгөндөй болуп жатат. Так. Биз баарын берип алдык окшойт. Так, widget бердик, margin берип алдык, color баары бар. Так, 1,5 пикселден берик буларга. Так, все. Эми биз жаңа формага өтөлү. Давайте, кийинки немеге өтөлү. Так. Биз форма түзүшүбүз керек. Form түзүлдү. Эми биз формага өзүнө эле action и бул жерге отуруп эле кайра эле мунун ичине метод. Биздин метод. Так, методубуз post и ошондой эле биздин методубуз post болду. Уже формабыз даяр. Форма даяр. Биз форманын ичине input түзүп алалы. Input'та биз өткөнбүз жанагы форма толтуруп жатканда. Так, input ачып алдык.
эми биз input'ка biz класс берели. Input'ка класс беребиз. Так, bir minutта. Так, да. Input. Так, класс. Классыбыз. Жөн эле аты деле input берели. Так, biz input'tu бере алдык. Эми biz бул input'tu CSS'ке кошобуз азыр. CSS'ке кошулуктан мурун биз бул жерге биз type name name. Так, biz бул жерге input type'ти бердик. Name'ди жазып алдык. Ошондой эле кайра эле бир name чыгарыш керек эле. Так, name name и бул жерге деле name болуш керек. Окей, name. Ошондой эле аналда placeholderге бул жерге сиздин атыңыз деп кыргызча жазып коелучу. Сиздин толук атыңыз деле. Окей. Эми текшерип көрөбүз. Регистрация. Неке, сиздин толук атыңыз. Биз бул жерге неме болуп калды. Биз эч кандай неме болбосо керек. Сиздер орусча деле жазсаңдар болот, кыргызча жазсаңдар деле боло берет да. Бул эч кандай неме эмес. Бул баарыбыз билебиз. Регистрациядан өтүп жатканда ушундай формаларды сурайт го. Регистрация, ваше полное имя дегендейчи. Мен кыргызча жазып койдум, эч кандай коркунуч жери жок. Сиздин толук атыңыз. Сиздин атыңыз десе деле болот. Сиздин толук атыңыз. Эми мисалы бул жерге мен толук атымы жазсам боло берет. Данияр депчи, же болсо мисалы мен толук атым, мисалы Майсалбек Мирлан деп өзүм толук атым жазсам болот. Же болсо кайчы эмес. Мирлан Асанов деп жазайын өзүм. Так, типа ушундай да, бул жерге бул ичиндеги немесин берет. Ушундай жазыңыз депчи. Сиздин толук аты жөнүңүздү жазыңыз деп айтат. Эми бирок биз могул жерде карасаңыздар, могул жерде биз аябай эле кыска формада турат. Ошондон биз муну чоңойтушубуз керек. Биз ошондон input'tu алып алдык жана. Могул input уже биз класс деле түзүп койдук, неке input деп окшоштуруп. Сиздерге мындай болуш үчүн бул уже формабыз. Бул форма бул div'те жатат. Div'тин ичинде форма бар. Бул форманын ичинде input бар. Бул input'та азыр биз буга класс берип алышыбыз керек. Бай эле точка ачып туруп эле. Точка ачып туруп input. Эми биз бул input'ка өзүбүз неме бере алайлы. Бул жерге биз display block беребиз. Display block. Эми текшерип көрөлү. Display block'убуз кандай формада. Так, эч кандай өзгөрүү жок. Так, display block. И ошондой эле widget дагы көрө алайлы. Widget'тен моунубуз канча болду эле жана бизде аутта 260 пиксель болгон экен. Ушуну эле кайра экөө окшош болсо жакшы да, себеби экөөнүн размери бир болот. Так, widget'ибизди берип алдык. Эми текшерип көрөбүз. Бул экөө бирдей форматта чыгат. Неке. Регистрация, сиздин толук аты жөнүңүз. Все, вот, четко. Регистрация, сиздин толук аты жөнүңүз. Так, биз бул жерде бир sıra коддорду карап коелу. Так, биздин так HID-нибиз Merging Font Size Text Elegant центрге жылынып турат. Бул жактан деле башкарып, чтобы бул формат түзсөңдөр болот, аябай ыңгайлуу болот. Font Family sans serifте берилген. Color уже красный. Merging'ибиz, вот, Merging'ибиз бул уже форма кетет. Неке, автомат түрдө уже көрүп турасыз 260га 22. Так, бул жерде деле color бар. Вот, этот уже в цвете. Font Family. Бул уже input, вот, type. Сиздин толук аты жөнүңүз. Айбек Касымов. Да, типа ушундай. Бул сабагыбыз өтө узак болуп кетти. Биз экинчи бөлүгүндө чыгарабыз. Экинчи бөлүгүндө дагы бул жака кошумча маалыматтар толуш керек. Бул жерге аты жөнү, город, ошол нерселерин түзөбүз.